بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأولين والآخرين، والمبعث رحمة للعالمين وخاتم الأنبياء والمرسلين. Аллах Тааланы мактап, Аллах Тааланы даңктайбыз. Жана ошондой эле Аллах Тааладан жардам сурайбыз жана күнөөлөрүбүздүн кечиришин сурайбыз Аллахтан. Ман яхдиллахи фала мудилля лах ва ман юдлил фала хадия лах. Аллах Таала кимди туура жолго салган болсо, аны эч ким адаштыра албайт. Жана ошондой эле Аллах Таала кимди адаштырган болсо, аны эч ким туура жолго сала албайт. Ва ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах. Жана ошондой эле күбөлүк беремин, сыйынууга татыктуу Аллах гана. Андан башка сыйынууга татыктуу зат жок жана Аллах Тааланын шериги жок. Ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Жана ошондой эле күбөлүк беремин, чындыгында Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси деп. Жана ал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ал деген эң абалкылардын жана акыркылардын төрөсү. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бул аламга рахмат иретинде дагы жөнөтүлгөн. Жана ошондой эле ал акыркы пайгамбар, элчи, андан кийин элчи жана пайгамбар болбойт. Кала таала, Аллах Таала Куранда айтат: "Я юхаллазина аману тақуллаха хаққа туқатихи ва ла тамутунна илля ва антум муслимун." О иман келтиргендер, Аллахтан коркула, Аллахтан чыныгы корку менен коркула жана мусулман абалда гана өлгүлө. Ва кала таала, Аллах Таала Куранда айтат: "Я айюхан насу тақу раббакум аллази халакакум мин нафсин вахида ва халака минха завжаха ва батта минхума риджалан катиран ва нисаа." О адамдар, Раббиңерден коркула. Ал силерди бир жандан, адам атадан жаратып, андан соң жубайын жаратты. Ал экөөсүнөн жана ошондой эле ал экөөсүнөн көп эркек аялдар таратты. Ваттакуллаха аллази тасаалуна бихи вал архам. Жана анын ысымы менен бири-бириңерден нерсе сурай турган Аллахтан коркула жана туугандардан кол үзүп алуудан дагы сактангыла. Коркула. Инна Аллаха кана алейкум ракиба. Чындыгында Аллах силерди көзөмөлдөөчү. Кама кала таала, Аллах Таала дагы башка аятта мындай дейт: "Я айюхаллазина аману тақуллаха ва кулу каулан садида." О иман келтиргендер, Аллахтан коркула дейт. Не дейт? Аллахтан коркула биринчи, экинчиси ва кулу каулан садида. Жана туура гана, чындык сөздү гана сүйлөгүлө дейт. Жалган сөздү сүйлөбөгүлө, биринчи Аллахтан коркула жана чындык сөздү сүйлөгүлө дейт. Бүгүнкү сабагыбыз Мухаммад бин Абдул Вахаб рахимахуллахтун Каваидул Арба 4 эреже деген китебин окуйбуз. Аллах Таала баарыбызга туура жана пайдалуу илим берсин. Жана Аллах Таала илим алууда, сабак кылууда Аллах Таала баарыбызга жардам берсин. Ката кетирүүдөн Аллах Таала сактасын. Жана ошондой эле илимге амал кылуучулардан, илимге дават кылуучулардан кылсын. Каваидул Арба деген бул эмне дегенде, 4 эреже деген бул эмне дегенде адам ойлонот, эмне эрежелер болду экен деп. Бул китеп адамга, ар бир мусулманга милдет болгон. Ар бир мусулман жашы дебей, карысы дебей, аялы дебей, эркеги дебей милдеттүү түрдө биле турган эки нерсени үйрөтөт. Биринчиси бул ма'рифаты таухид. Таухид деген эмне? Таухид деген эмне? Ошону үйрөтөт. Жана ошондой эле экинчиси ма'рифату ширк. Ширк деген эмне? Аллах Таала Куранда эң көп буйруган нерсеси бул таухидке буйруган. Таухид деген бул эмне? Ифрадуллаху таала бил ибада. Аллах Тааланы ибадатта жалгыздоо. Ушул Аллах Таала Ибн Каййим рахимахулла айтат: Куран башынан аягына чейин бул таухидти баяндайт дейт. Жана дагы ошондой эле Аллах Таала Куранда эң көп тыйган жана эң катуу тыйган нерсеси бул ширк. Ал ширк деген эмне дегенге, бул Аллахка
сыйынууда, ибадатта, ибадаттын кандай түрү болбосун, ибадаттын бардык түрүндө Аллах Таалага шерик кошуу. Же бир нерсени, же бирөөнү Аллах Таалага теңөө деген ушул ширк болот. Тавхид деген бул эмне дегенде, бул келиме сөзү. Ла илаха иллаллах деген ушул тавхид. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу зат жок. Бунун Куранда далили кандай? Мунун түшүндүрмөсү эмне дегенде, Аллах Таала Куранда айтат: "Вама халактул джинна вал инса илля ли'будун." Мен жин менен инсандарды бир өзүмө гана ибадат кылууга жараттым дейт. Ибадат кылуу үчүн гана жараттым дейт. Эмне экен бул ла илаха иллаллахтын түшүндүрмөсү? Куранда Зарият сүрөсүндө 56-аят: "Вама халактул джинна вал инса илля ли'будун." Мен жин менен инсандарды бир өзүмө ибадат кылуу максатта гана жараттым дейт. Жана ошондой эле Аллах Таала ар бир коомго, ар бир элге ушул тавхидке буйруп, ширктен кайтаруу максатта пайгамбарларды жана элчилерди жөнөткөн. Аллах Таала Куранда айтат: "Валакад ба'асна фи кулли умматин расулан ан я'будуллаха ваджтанибат тагут." дейт. Биз ар бир коомго элчилерди жөнөттүк дейт. Кандай максатта? Вa'будуллах, то есть Аллахка гана сыйынгыла деп жеткиргиле элдериңерге, коомдоруңарга, жана ширктен алыс болгула деп. Аллахка гана ибадат кылгыла деп ушул максатта гана элчилерди жибердик, жана ширктен кайтаргыла деп. Экинчи нерсе бул ширк. Ширк бул эң чоң зулумдук. Бул Аллахка болгон зулумдук биринчиден, экинчиден чоң зулумдук, үчүнчүдөн бул кечирилбейт. Кайсы бир инсан чоң ширк кылып туруп өлүп кеткен болсо, анда ал төбөлүк тозокко калуучу. Аллах Таала Куранда айтат: "Инналлаха ла ягфиру ан юшрака бихи ва ягфиру ма дуна залика лиман яша." Чындыгында дейт, Аллах Таала кимде ким ширк кылган болсо, аны кечирбейт дейт. Ал эми башка күнөөлөрдү кимде ким кылса, кимге кааласа кечирет дейт. Аллах Таала башка жакта айтат: "Вa'будуллаха ва ла тушрику бихи шай'a." Аллахка гана ибадат кылгыла, Аллахка шерик кошпогула дейт. Зулум, эң чоң зулум бул эмне дегенде, бул ширк. Ширк зулумдугу. Лукман данышмандын окуясын Аллах Таала Куранда келтирет. "Я бунайя, о балакайым. Качан биз балдарга, бирөөлөргө дават кылып атканда ушундай усулуп, ушундай сөздөрдү колдонуп, жумшактык менен дават кылышыбыз керек. Мынакей Лукман айтат: "Я бунайя" дейт. Балакай дейт. Же болбосо балакайым дейт. Анын акысы бар да, бала деп эле айтканга. Бирок ал эмне дейт? Балакай. Ушу тавхидке чакырууга, акыйкатка чакырууга жумшактыкты колдонуш керек. Өзүнүн усулуптары, өзүнүн эрежелери бар. Я бунайя ла тушрику биллах. Аллахка шерик кошпо дейт. Инна ширка ла зулмун азим дейт. Ал эми чындыгында ширк чоң зулумдук дейт. Кимге болгон? Аллахка карата болгон чоң зулумдук. Ушул таризде биз Каваидул Арба 4 эреже деген китепти окуйбуз. Бул китеп өзү кыскача китеп, бирок ичинде көптөгөн пайдалар, көптөгөн маанилер бар. Чоң маанилер бар. Ошондуктан ушундай адам качан илим алам десе, жөн эле китеп окуйм десе, чоң китептерден эмес, кичине китептерден башташ керек. Сохуфтардан. 5 барак, 10 барак, 20 барак, кичинекей нерселерден. Ошентип андан тадарруч болот илим алууда. Кайсы жашта болбосун, жашпы, 20 жаштабы, 30 жаштабы, 50 жаштабы, 60 жаштабы, кичинекей китептерден башташ керек. Ушул кичинекей китептерден качан өзү бекитилет илими, бекемдейт, андан кийин ошентип анан тадарруч болот, өсүү болот илимде. Ал эми дароо эле
чоң китептерден баштап алса, адамда көптөгөн адашуулуктарга, көптөгөн түшүнбөстүктөргө жолугат. Анткени чоң китептер алар оорураак болот. Аларды түшүнүш керек. Ал эми чоң китепти түшүнүш үчүн, кичинекей китептерди окуп, ошолорду түшүнүп анан жетиш керек. Китепти окуйбуз эми, китепти баштайбыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын ысмы менен баштайм. Ассалаллахул карим, Раббул аршил азим, ан ятаваллака фид-дуня вал-ахира, ва ан ядж'алака мубарака айнама кунт. وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. Ne deydi? Ulu arşın kojoyunu eesi, berişen Allah'tan soranam deydi. Sorayım deydi. Seni bul dünyada, jana ahirette öz koldoosuna, kamkorduğuna alsın deydi. Jana oşondoy ele seni kayakta bolsoң da berekeli kılsın. Naki alım insan ilim alуучуга, ушул китепти окуган инсанга дуа кылып атат. Бул деген аябай жакшы нерсе. Баягы кимде ким бирөөлөрдү окутуп аткан болсо, бирөөлөргө баягы сабак өтүп аткан болсо, дават кылып аткан болсо, дуа кылыш керек аларга. Накей ас'алуллахул карим, Раббул аршил азим, ан ятаваллака фид-дуня вал-ахира. Аллах Тааланы ортомчу кылып, тавассул кылып сурап жатат. Улуу арштын кожоюну ээси болгон берешен Аллах Тааладан суранам дейт. Сени бул дүйнөдө жана акыретте дагы өз колдоосуна алсын. Seni daima kollop жүрсүн деп. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Жана ошондой эле каякта сен болбогун, кайсы жерде болбогун, сени Аллах Таала берекелүү кылсын дейт. Wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya shakar. Жана ошондой эле качан сага жакшылык неамат берилсе дейт, сени шүгүр кылуучулардан кылсын дейт ошо неаматка. Wa idha ibtuli sabr. Жана ошондой эле качан сана сыноо келсе, кыйынчылык келсе, ошол кыйынчылыкка, сыноого Аллах Таала сени сабыр кылуучулардан кылсын дейт. Wa idha aznaba istaghfar дейт. Жана качан күнөө иш жасаганыңда сени кечирим сурагандардан кылсын дейт. Fa inna чындыгында haula'i thalatha unwanus saada. Ушул үч нерсе бактылуулуктун белгиси дейт. Кайсы үч нерсе? Неамат, жакшылыктар берилсе шүгүр кылган, кыйынчылыкта сабыр кылган, жана ошондой эле күнөө кылып алганда кечирим сураган дароо. Ушул үч нерсе, ушул үч сыпат эси кайсы бир инсанда эметсе, бул бактылуулуктун белгиси дейт. Китепти түшүндүрмөсүн окуйбуз. Бул китеп дейт, өзүнчө бир кыскача китеп дейт. Бирок бул китеп 3 негиз деген китеп бар. Саласатул усул, же болбосо усулу саласа деп коет. 3 негиз деген китеп бар. Ошол китеп менен чогуу окулат дейт. Эмнеге дегенде, бул экөө бири-бирине байланышы бар. Эки китеп, 3 негиз жана 4 эреже деген. Ошондой эле илим алуучу дагы ушул экөөнү баягы бирөөсүн окуса, экинчисин дагы улантып окуш керек дейт. Неге дегенде, бири-бирине байланышы бар. Анан илим алуучунун дагы баягы илими дагы өсүш үчүн. Al-Qawaid деген эрежелер деген эмне дегенде, бул анын жекелик түрү каида, эреже. Бул деген al-asl alladhi yatafarra'u anhu masail kathira aw furu'un kathira. Бул деген негизги нерсе, баягы фундамент да. И андан кийин андан көптөгөн маселелер, көптөгөн бутакчалар чыга турган нерсе. Түшүнүңөрбү? Бул тамыр. Бул мисалы үчүн бак болсо, анын маселелер, кайсы маселелер дегенде, ошол бутакчалары, ошо илимдин маселелери. Түшүндүкпү? Мадмун мин хадихи al-qawaid al-arba allati dhakaraha shaykh rahimahullah. Бул эмне дегенде, qawaid al-arba деген китеп эмнени ичине камтыйт дегенде, бул жана айткандай, ма'рифату тавхид, ма'рифату ширк. Тавхидти окутуп үйрөтө турган,
жана ширк эмне экенин окутуп үйрөтө турган жөнүндө китеп дейт. Ал وما هي القاعدة في التوحيد жана таухидтеги эреже деген эмне? Таухид илиминде кайсы эреже? Ошону окутат дейт. وما هي قاعدة في الشرك жана ошондой эле ширктеги эреже эмне? Ошону окутат. لأن كثيرا من الناس يتخبطون في هذين أمرين يتخبطون في معنى التوحيد وما هو ويتخبطون في معنى الشرك كل يفسرها ما على حسب هواه. Анткени дейт, көптөгөн инсандар ушул эки маселеде аябай жеңил карашат. Ушул эки маселеге аябай жеңил карашат. Көп жерде караса, нике, талак ушул маселелерде эле жүрө беришет, анан адепке чакырып, бирок көп инсандарды көрбөйсүздөр Аллахтын жалгыздыгына чакырган, ширктен кайтарган. Аллахтын жалгыздыгына, таухидке чакырган инсандар аз, жана ширктен кайтарган инсандар аз. Дагы көпчүлүгү таухидти туура эмес түшүндүрүшөт. Жана ширкти дагы туура эмес түшүндүрүшөт. Көп инсандар. Ошондуктан бул нерсени, ушул эки нерсени билүү ар бир инсанга милдет, жана бул милдеттүү баягы важип деп коет. Ошол негизде билиш керек. Лакиннал важиб ал эми милдет боло турган нерсе. Биз бул нерсени билиш үчүн баягы таухид деген эмне жана ширк деген эмнени билиш үчүн биз деген Куран сүннөткө кайтабыз. Бул ишеним маселеси, биз Куран сүннөткө кайтабыз. Эмнеге Куран сүннөткө кайтабыз? Анткени ишенимибиз, акыйдабыз туура болуш үчүн Куран сүннөткө кайтып, Аллахтын китебине жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүнө кайтабыз. Шариатта кайсы маселе болбосун, ошол Куран сүннөткө кайтып, ошол нерселерден алабыз далил менен. Эмнеге? Анткени динибиз туура болуш максатта. Шейх рахимахулла автор бул эрежелерди, таухидтеги эрежелерди жана ширктеги эрежелерди ушул китепте эскере турган, айта турган нерселерди өз оюнан ойлоп тапкан эмес. Же жөн эле бир абадан алып эле жазган эмес. Кээ бир инсандар айтып атпайбы, бул китептерди өзүнүн оюнан эле оюп, токуп жазган. Жок, андай эмес, абадан. Эч кандай андай эмес. Шейх рахимахулла бул эрежелерди Куран жана сүннөттөн истикра кылып алган, далил кылып жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр баянынан алган. Эгерде инсан ушул китепти окуп, ушул китептеги эрежелер, таухид эрежелери, ширк эрежесин түшүнсө, андан кийинки окуй турган таухид маселелерин түшүнүп кетүү ал инсанга жеңил болот. Андан кийин ушул нерсени, эрежелерди түшүнсө, инсан ал түшүнөт, Аллах Таала элчилерди жана китептерди эмнеге жибергенин жана китептерди эмнеге түшүргөнүн ошондо туура түшүнөт. Ва ма'рифату ширкти билүү деген бул аллади хаддараллаху минху ва байяна ва хатараху ва дарараху фид дуня вал ахира. Аллах Таала ширкти үйрөнүп билүү керек ар бир инсан. Анткени Аллах Таала Куранда эң көп кайтарган, эң көп эскерткен нерсеси бул ширк болгон. Жана анын Аллах Таала Куранда анын коркунучун ширктин жана инсан баласынын, адам баласынын бул дүйнөсүнө жана акыретине кандай зыян жетет экенин баяндап кеткен Куранда. Бул маселе аябай зарыл маселе, ар бир мусулман билүү маселе. Ар бир мусулманга баягы намаздын өкүмдөрүн, шарттарын, зекеттин өкүмдөрүн, башка ибадаттарын, диндеги башка өкүмдөрдү билгенге милдеттендирилгендей, ал эми бул нерселер, ушул таухид менен ширк, алардан дагы биринчи турат. Биринчи билип алыш керек буларды. Анткени намаз, зекет жана хадж жана башка ибадаттар туура болбойт эгерде инсандын ишеними таухидке курулбаса. Акыйдасы туура болбосо. Акыйдасы дини Аллахтын ыраазылыгы үчүн таза, ыхластуу Аллахка курулбаса дини.
шейх качан бул китепти баштап атканда бир киришүү сөз менен баштады. Улуу бир аябай маанилүү киришүү сөз менен баштады. Ал илим алуучуга дуа кылуусу. Жанагы айтып өткөн. Азыр ушул нерсени ар бир сүйлөмүн өз-өзүнчө баягы түшүндүрөбүз. Көңүл буруп бул дуаларга шейх автор, ушу китептин автору дуа кылган дуасына көңүл буруш керек. Анткени аябай баягы маанилүү дуалардан. Ne deyt? Es'alullahul azim ya Rabbul arşil kerim en yetevellâke fid dünya vel ahire. Улуу арштын кожоюну ээси болгон берешен Аллах Тааладан сураймын дейт. Сени бул дүйнөдө жана акыретте сени колдосун, коргосун деп сураймын дейт. Wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunt. Seni каякта болбо, Аллах Таала берекелүү кылсын. Кайсы жерде жүрбө, Аллах Таала сага береке берсин. Берекелүү кылсын сени. وأن أجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هذه ثلاثة عنوان السعادة هي عنوان السعادة. جنا عيتخن دوالر. هذه مقدمة عظيمة. بول girişi söz ayway ulu manisi var. فيها دعاء من الشيخ رحمه الله لكل طالب علم يتعلم عقيدته يريد بذلك الحق. Her bir ilim alуучуга дуа кылып жатат шейх. Акыйдасын оңдойм деген талеп илимдерге. Жана ошондой эле ширктен, адашуудан алыс болууну каалагандарга. Эгерде инсандын ниети түз болсо, Аллах Таала аны бардык жерде коргоп, колдоп жүрөт. Эгерде инсанды Аллах Таала бул дүйнөдө акыретте коргогон болсо, колдогон болсо, бардык кыйынчылыктан жеңил кутулат. Дининде дагы жана дүйнөлүк иштеринде да. Аллах Таала Куранда айтат: "Аллаху валиюллазина аману." Ыйман Аллах дейт, ыйман келтирүүчүлөрдүн коргоочусу дейт, колдоочусу дейт. Юхрижухум миназ-зулумати илан-нур. Аларды караңгылыктардан нурга чыгарат дейт. Валлазина кафару аулияухум-ат-тагут. Алим Аллахка ыйман келтирбей, Аллахка капыр болгон инсандардын дейт. Алардын коргоочусу ким дейт? Тагуттар дейт, ширктер дейт. Алар албетте алсыз. Эгерде сага Аллах дайыма жардам берип, дайыма коргоп, колдоп жүргөн болсо, сени эмне кылат экен инсанды? Караңгылыктардан, ширктен, куфурдан, ар кандай шукук, жанагындай сомнениялардан, жана илхаттан, адашуудан, атеизмден Аллах Таала нурул иман ва илмун нафи ва амали салих. Ушуларды эмнеге алмаштырып эткен? Ушул караңгылыктардан эмнеге чыгарат экен? Ыйман нуруна чыгарат экен. Илмун нафи, нурул илмун нафи ошондой эле пайдалуу илимге чыгарат экен. Жана ошондой эле салих амалдарды кылдыртып коет экен. Ne deyt? Allah Taala anlayın ulantip ne deyt? Zalika bi annallahu mawlallazina amanu. Antkeni deyt. Allah çındığında iman keltirgenderdin korgoочусу deyt. Wa annal kafirina la mawla lahum. Alimi kapır, Allah'a kapır bolgon insanlardan alardın hiç kanday korgoочусу жок deyt. Şirk alardın tağuttары hiç kanday kolday albaydı. Alar özdörü muhtaç korgooga. Egerde Allah insandı koldoп, korgop жүрсө, анда Аллах Таала бул дүйнөдө туура жолго салат. Ийгиликтерди берет. Жана акыретте дагы ийгилик берет, бейишке киргизет. Эгерде Аллах Таала кайсы бир инсанды коргоп, колдоп жүрсө, анда кайгыруу болбойт. Акыбети бейиш болот анын. Бул дүйнөдө туура акыйданы үйрөтөт. Туура динди үйрөтөт. Куран сүннөттө жашатат ошол инсанды. Аллах Таала коргогон инсанды.
Ал эми акыретте болсо Аллах Таала түбөлүк бейишке киргизет. Бул инсанга вала хауфун, вала марадун, вала шака, вала кибар, вала макарих. Бул инсанга акыретте эмне? Коркуу да болбойт, кайгыруу да болбойт, ал жерде ооруу да болбойт, кыйынчылык да болбойт, жакпай турган нерсе да болбойт. Баардыгы сонун болот. Ушул нерсе Аллах Таала инсанды бул дүйнөдө жана акыретте коргоп жүрүүсү. Шейх айтты, автор айтты: "Ва ан яджалака мубаракан айнама кун." Сен каякта болбо, бардык жерде болгон, Аллах Таала сени берекелүү кылсын dedi. "Иза джаалака Аллаху мубаракан айнама кунт, фахада хува гаятул маталиб." Эгерде Аллах сени дейт, кайсы жерде болбо берекелүү кылган болсо дейт, ушул нерсе көздөгөн нерсе, ушул нерсе биз талап кылган нерсе. Яджалуллахул барака фи умрук. Аллах Таала өмүрүңө береке берип коет. Яджалуллаху барака фи ризкик. Аллах Таала рызкыңа береке берет дейт, тапкан нерсеңе. Ва яджалул барака фил илмик. Жана ошондой илимиңе дагы, алган илимиңе дагы береке берет. Ва яджалул барака фи амалик. Жана ишиңе дагы береке берет. Яджалул барака фи зурриятик. Жана сен бала чакаңа да берекелүү болот. Бала чакаңдагы солихиндердин эме болот, солих балдар болот. Илимдүү балдар болот. Пайдалуу балдар болот. Айнама кунта тусахибул барака. Сен каякка гана барбагының, сени береке эришип жүрөт. Сен каякка барбагын, сенден пайда алышат, берекелүү болосуң. Айнама таважжахта, каякка барбагың. Хада хайрун азимун. Бул эң чоң жакшылык. Фадлун миналлах. Аллахтан болгон меримдүүлүк бул ошол болгон инсанга. Кимде? Эгерде инсанды берекелүү кылып койгон болсо. Субханаху ва таала. Аллах Таала улуу жана аруу зат. Шейхтин айткан сөзү, шейхтин: "Ва ан яджалака мимман иза у'тия шакар." Аллах Таала сени эгерде немат, жакшылык берген болсо, ошол немат жакшылыктарга шүгүр кылгандардан кылсын дейт. Хилаф аллади иза у'тия кафар ан-ни'ма ва батара. Бул кээ бир инсандар бар, качан жакшылык келсе, ага шүгүр кылбайт. Разы болбойт. Нематка баягы капыр болуу деген, жакшылыктарга, нематтарга капыр болуу деген бул кандай дегенде, бул эгерде бир иштеп жүрүп бир үй алган болсо, же бир чоң вазифага, баягындай мансапка жеткен болсо, же бир чоң машина алган болсо, эмне дейт? Мен өзүм күчүм менен жеттим, өзүмдүн акылым менен, мен менен жеттим ушунун баарын. Мен акылдуулугумдан ушунун баарын мен өзүм кылып атам дейт. Аллах берген мен иши жок. Ушундай нематка капыр болуу. Fa inna kathirun min an-nas idha u'tiyu an-ni'ma kafaruha wa ankaruha wa sarrafuha fi ghayri ta'ati Allahi azza wa jalla. Көптөгөн инсандар Аллах Таала качан аларга жакшылык нематтарды берсе, эмне кылышат? Жанагындай кылып, өзүмдүн акылым менен, өзүмдүн күчүм менен, өзүм күчтүүлүгүм менен, өзүмдүн акылдуулугум менен ушуга жетип атам деп нематка капыр кылышат. Аллах Таала бергенин жокко чыгарышат. Жана ошондой эле Аллах Таала берген нематты, байлыкты, мал-мүлктү Аллахка баш ийүүдө колдонушпайт. Аллахка баш ий жолунда колдонушпайт. Күнөө иштерге колдонушат. Бирөөнүн акчасы болсо зына кылат. Арам нерселерге барат. Арам нерселерди алып ичет. Арам жолдорго барат ошол байлык мүлкү менен. Насаллаллаху алейхи ва салама. Ушундай эгерде инсан нематка ушундай мамиле кылган болсо, Аллах Таала берген нематтарга, анда бул кыйынчылык келерин күтө берсин. Amma man yashkuru fa innalloha yazidуhu. Эгерде инсан Аллах Таала берген нематтарга аз болобу, көп болобу шүгүр кылган болсо, Аллах Таала ага көбөйтүп берет дейт. Аллах Таала Куранда айтат, Ибрахим сүрөсүндө 8-аяты: "Fa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum." Bir кезде Роббиңер силерге айтты дейт. La in shakartum la azidannakum. Не дейт? Силер шүгүр келтиргиле мен берген нематтарга, мен силерге дагы көбөйтүп la azidannakum дейт. Тоукиден айтып атат, тастыктап, бекемдеп айтат, la azidannakum. Силер качан шүгүр келтирсеңер, мен берген жакшылык, мен силерге көбөйтүп беремин дейт. Кандай немат аз болбосун. Үйүбүз кичинекейби? Жак.
Шүгүр келтирели. Анткени үйү жоктор да бар, көчөдө жашагандар бар. Биздин үйүбүз жок болсо дагы машина жок болсун, макул. Бирөөнүкүндөй бизнесибиз жок болсун, бирок да биздин деген көз көрөт да. Кулак угат. Акылыбыз иштейт. Мажнун келесо эмеспиз. Акылыбыз кетип калган эмес. Алхамдулилля, дем алабыз. Сүйлөйбүз. Үнүбүз чыгат. Сүйлөй албагандар канча, укпагандар канча, көрбөгөндөр канча, акылы иштебегендер канча. 6 саныбыз аман. Бутубуз басат, колубуз кармайт. Ла ин таудду ниъматаллахи ла тухсуха дейт. Эгерде силер Аллахтын нематтарын санасаңар, силер аягына чыкпайсыңар дейт. Санап бүтпөйсүңөр дейт. Аллах Таала айтат: "Ва ин таудду ниъматаллахи", эгерде силер Аллахтын силерге берген жакшылыктарын, нематтарын санасаңар дейт, ла тухсуха, аягына чыкпайсыңар силер. Валлахи аягына чыкпайбыз. Эгерде ушул берген ден соолукка, ушул 6 санды аман кылып берген Аллах Таалага шүгүр келтирбесеңер, анда инсан больницага барып көрсүн. Больницага барып көрсүн. Операция болуп жаткандарга, бир буту кезилип жаткан, бир буту оорудан кезилип аткандарга, оорудан бир колу кезилип атканда, оорудан өлүп аткандарга барып шүгүр келтирсин Аллах Таалага. Көрсүн ошолор кандай кыйналып атканын. Бирөөнүн көзү көрбөй атат оорудан, бирөө сүйлөбөй калып атат. Биз аларга салыштырмалуу алхамдулилля көрөбүз, сүйлөйбүз, дем алабыз. Мурдундан дем кирип, ооздон дем чыгуу бул чоң немат. Даже жанагы ичи ооруп, баягы ашказаны ооруп операция болгондордун барып сурап көрсөңөр, туалетке баруу чоң нематтын айтышат. Ушул нажас кылып койгон нерсенин чыгуусун чоң немат көрүшөт. Валлахи чоң немат көрүшөт. Биз ошол жакшылыкты дагы билбейбиз. Эгерде инсанда ошол нажас болгон нерсе чыкпай калса, инсан өлөт. الله جل وعلا يزيد الشاكرين من فضله وإحسانه فإذا أردت المزيد من النعم فاشكر الله عز وجل فإذا أردت زوال النعم فاكفرها. Эгерде инсан баягы жакшылыктары, байлыгы, же болбосо жакшылыктарын көп болуусун кааласа жашоосунда, анда Аллах Таалага шүгүр келтирсин. Аллах Таала өзүнүн мээрими менен, өзүнүн баягы берешен заты менен, берешендиги менен нематты көбөйтүп берет. Эгерде инсан жакшылык көп болуусун каалабаса, анда ошол жакшылыкты жок, Аллахтан экенин жокко чыгарсын. Жетиштүү болот. Жашоосу тар болушуна жетиштүү болот. Шейх айтат: "Фаида уптиле сабр" дейт. Эгерде кандайдыр бир кыйынчылык, бале, сыноо келген болсо, сени сабыр кылуучулардан кылсын дейт ошол нерсени. Аллаху жалла ва ала يبتلي العباد يبتليهم بالمصائب يبتليهم بالمكاره يبتليهم بالأعداء من الكفار والمنافقين فيحتاجون إلى الصبر. Allah Taala pendelерин, момундарды, мусулмандарды ар кандай сыноолор менен сынайт. Ар кандай кыйынчылыктар жиберет, ар кандай мусибаттарды жиберет. İnsanға жақпай турган нерселерди жиберет, сынайт. Дин душмандары менен сынайт. Сүннөттүн душмандары менен сынайт. Ахлул бида. Ар кандай сыноолор келет. Ал эми момун инсан бул нерселерге сабыр кылууга муктаж. Аллахтан үмүт үзбөөгө муктаж. Аллахтан үмүт үзбөш керек. Эмнеге? Дининде бекем болуш керек. Ошондой сыноолор келсе, фитналар келсе, баягы калчылдап динден чыгып кетпеш керек, сүннөттөн чыгып кетпеш керек. Бекем болуш керек. Куран сүннөттү бекем карманыш керек. Бекем карманыш үчүн эмне кылыш керек? Илим алыш керек. Ар кандай сыноолор келсе, ширк кылып кетпеш үчүн эмне кылыш керек? Тавхидти окуп үйрөнүш керек. Ширктин жамандыгын үйрөнүш керек. Ар кандай сүннөттүн душмандарынан сыноолор келсе, эмне кылыш керек? Сүннөттө бекем болуш керек.
Эмнеге? Бидатка түшүп калбаш үчүн. Динин сактап калыш үчүн, сүннөттө сакталып калып жашаш үчүн. Кандай кыйынчылыктар келбесин, кандай оорчулуктар келбесин, мусулман адам сабыр кылыш керек. Кээ бир инсандарга баягы ушундай сыноолор келсе, кыйынчылыктар келсе, эмне кылат? Сөгүнүп, ар кандай сөздөрдү, туура эмес сөздөрдү, шариятта тыюу салынган сөздөрдү сүйлөп баштайт. Кээ бири Аллахты сөккөнгө чейин барат. Насаллаллаху алейхи ва салама. Эгерде ким кыйынчылык келип, сыноолор келгенде ушундайларды туура эмес амалдарды кылган болсо шариятка каршы, анын огош бетер үстүнө эмне кылат? Оорчулук, кыйын жашоо келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салlam хадисте айтат. Бул хадисти Тирмизи жана аны эле Ибн Мажа келтирген. Кала саллаллаху алейхи ва салlam: "Инналлаха иза ахабба каумен ибталахум." Эгерде чындыгында Аллах Таала кайсы бир коомду жакшы көрүп сүйгөн болсо дейт, аяка сыноолорду жиберет дейт ал коомго. Фаман радия фалаху ради. Кимде ким ага разы болгон болсо, сабыр кылып разы болгон болсо, Аллах Таала да алардан разы болот. Ва ман сахита фа алейхи сахат. Кимде ким баягы разы болбой, жанагындай сыноолорго туруштук бербей, сабыр кылбай, жаман сөздөрдү сүйлөгөн болсо, Аллахтын ага да ачуусу келет. Сыноого ачуу келбеш керек, сабыр кылыш керек. Ар кандай сөздөрдү сүйлөнбөш керек. Мынакей ачык хадисте айтып атпайбы? Инналлаха иза ахабба каумен ибталахум. Эгерде Аллах Таала чындыгында дейт, Аллах Таала кайсы бир коомду жакшы көргөн болсо, аяка сыноолорду берет дейт. Фаман радия фалаху ради ва ман сахата фа алейхи сахат. Кимде ким разы болсо, Аллахтын разычылыгы, кимде ким жаман көрүп, жаман эметкен болсо, Аллах Таала дагы аларга ачуусу келет. Дагы бир хадис, бул хадисте да имам Тирмизи, имам Дарими, имам Ахмад вал Хаким жана Тирмизиде имам Тирмизи айткан хасанун сахих деп бул хадисти. А'замун нас балаан, эң чоң сыноолор кимдерге келет дейт? А'замун нас балаан ал-анбия. Эң чоң сыноолор пайгамбарларга келет дейт. Сумма амсал фал амсал. Андан кийинки оор сыноолор кимдерге келет дейт? Пайгамбарларга келген сыноолор. Андан кийин оор сыноолор кимдерге келет дейт? Сумма амсал. Пайгамбарларга окшошкондорго дейт. Куран сүннөттү кармагандарга оор сыноо келет. Кыскача сөз менен айтканда. Аллах Таала элчилерди сынаган, чынчылдарды сынаган, шахидтерди сынаган, момундарды сынаган, сахабалар жана башкаларды сынаган. Лакиннахум сабару. Алар сабыр кылышты. Ва аммал мунафиq фақат қала Аллаху фихи. Алеми мунафиq, Аллах Таала мунафиктар не кылат экен сабырлар келсе? Аллах Таала алар тууралуу Куранда айтат. Куранда мындай дейт. Ва минан наси ман я'будуллаха ала харфин. Адамдардын арасынан дейт, кээ бир адамдар бар дейт, кээ бирөөсү бар дейт. Аллахка кандайдыр бир каада салттын негизинде, мансап үчүн, мусулмандар көрсүн, ошолордон коргонуш максатта, коркуп, ушундай максаттарда ибадат кылышат дейт. Аллах Таала аятты улап мындай дейт. Фа ин асабаху хайру итмаанна бих. Эгерде аларга кандайдыр бир жакшылык келсе дейт, Аллах Таала жакшылык берип койсо, алар сүйүнүп, аларга тынчтык ороп калат дейт. Фа ин асабатху фитнатун инқалаба ала вajhihi хасира ад-дуnya вал ахира. Алеме аларга Аллах Таала кандайдыр бир динде аларга кандайдыр бир сыноолорду жөнөтсө дейт, жүз буруп кетишет дейт динден. Жүз буруп кетишет. Залика хувал хусранул мубин. Ушул нерсе, ушундай нерсе дүйнө акыретте зыян тартып калышат. Бул чынында анык зыян. Мунафиктар не кылат экен? Кандай ибадат кылышат экен? Эл көрсүн деп. Элдерден, мусулмандардан коркуш үчүн мен тынч жашай берейин. Мусулмандар мага тийишпесин.
эч нерсе дебесин, эл эмне кылса ошону кылып жүрө берем дегендер. Качан аларга Аллах Таала жакшылык берсе, сүйүнүп калышат. Тынчтык ороп, аларга качан сыноо келсе, динден жүз буруп кетишет. Ушул акыретте жана бул дүйнөдө болгон баягы чоң жоготуу. Аллах Таала ар бир коомго ар кандай сыноолорду жөнөтөт. Ар кандай сыноолорду берет. Сахабалар да сыналган. Бул үммөттүн эң фазилеттүү туура жолдогу болгон инсандар, сахабалар дагы сыналган. Ар кандай балелер, ар кандай сыноолор келген аларга. Аллах Таала Куранда айтат: "Ва тилкал айяму нудавилуха байнан нас." Биз бул күндөрдү адамдар арасында айлантып турабыз дейт. То есть ар кандай сыноолор келип турат инсандарга. Эгерде аларга бир сыноо келген болсо, бизге сыноо келбейт деген түшүнүк эмес, бизге да келет. Бизге сыноо келди, бизден кийинкилерге келет. Бизге чейинкилерге да келген, бизге да келет. Вахум сабару. Эгерде сыноо келсе, күтүш керек, Аллах Тааладан дуа кылып сураш керек, сабыр кылыш керек. Ошол сыноодон жеңил чыгыш жолун издеп. Ал эми акыбет кимдерде? Вал акибату лил муттакин. Ал эми акыбет, ийгилик кимдерде? Таква инсандарда. Шейх айтат: "Ва иза азнаба истагфар." Эгерде күнөө кылса, кечирим суроочулардан кылсын дейт. Эгерде инсан иза азнаба ла ястагфир ва ястазид мин az-зунуб фахада шакийюн ва ли'аду биллах. Эгерде инсан күнөө кылса, ага кечирим сурабай, кайда күнөөсүн уланта берген болсо, бул инсан чыныгында баягы кор боло турган инсан. Аллах Таала бизди сактаган болсун. Лакиннал абдул муъмин куллама садара минху az-зунуб бадир бит-тауба. Ал эми мусулман бенде ыймандуу инсан кандайдыр бир күнөө кылган болсо, дароо тауба кылат. Дароо Аллах Тааладан кечирим сурайт. Аллах Таала Куранда айтат: "Валладина иза фаалу фахишатан ау заламу анфусахум." Ал эми дейт, өздөрүнүн бир туура эмес жаман иш кылып алгандан кийин, күнөө иш кылып алгандан кийин, ау заламу анфусахум, өздөрүнө бир жандарына зыян келтирип, күнөө иш кылып жандарына зыян келтирип алгандар дейт. Закаруллаха фастагфару лидунубихим ва ма ягфиру зунуба иллаллах. Алар дароо Аллахты эстешти жана Аллах Тааладан кечирим сурашту тауба кылып. Лидунубихим, ошол күнөөлөр үчүн. Ва ма ягфиру зунуба иллаллах. Аллахтан башка күнөөнү ким кечирет дейт. Аллах гана кечирет күнөөнү. Али Имран сүрөсүнүн 135-аятында. Аллах Таала Ниса сүрөсүндө мындай дейт: "Иннамат таубату алаллахи лиллазина я'малуна суу bijahalatin thumma yatubuna min qarib." Албетте Аллахтын тооболорду кечирүүсү дейт. Күнөө ишти билбестен жасап алып, кийин дароо тообо кылган адамдарга арналат дейт Аллах Тааланын тообо кылуусу. Тообонун кабыл кылуусу. Кандай инсандарга? Күнөөнү билбей кылып, ошол күнөөнүн кылып алдым деп дароо Аллахка тообо кылгандарга Аллахтын тообосу дайыма ачык. Ятубуна мин кариб. Ятубуна мин кариб деген бул жерде мани баягы бул дүйнөдөн өтүп кеткиче, же болбосо кыямат болгончо, баягы күн батыштан чыкканга чейин тообо кылып калуу деген мани. Бул жердеги аяттагы бил жахалатин деген мани, бул жерде акыл эстен кетип калуу деген мани да. Акыл эстен кетип калуу деген мани. Кимдегим ошол факуллу ман асаллаху фахуа жахил бима'на нақисил хилм ва нақисил акли ва нақисил инсания. Кимдегим мындай күнөө кылган болсо, анын баягы акылы аз болот, же болбосо инсандык сапаты аз, инсандык сапаты төмөн, акылы төмөн инсан болот. Фақад якуну алиман лакиннаху жахил мин нахияти al-ukhra min nahiyati annahu laysa indahu hilm wa la thabata fil umur. Алым деле болушу мүмкүн, илим ээси деле болушу мүмкүн. Ал деле күнөө кылат. Бир жерден ал илимдүү болсо, бир жерден ал балким эме багы жахилдик эмеси бар. Thumma yatubuna min qarib. Жана алар дароо Аллах Тааладан кечирим сурап тоба кылуучулар. Кандай инсан болбосун, күнөөдөн толук кутулган инсан жок. Бардыгы инсан баласы күнөө кылуучу. Лакин алхамдулилlah анна Аллаха фатаха бабут тауба. Бирок Аллахка шүгүр, Аллах Таала тауба бабын ачып койгон.
кыяматка болгонго чейин, адам өлүп жаны чыкканга чейин. Эгерде инсан күнөө кылып алган болсо, дароо тобо кылып, Аллахтан кечирим сурап, Аллахка кайтыш керек. Эгерде инсан күнөө кылып, баягы ошол күнөөсүндөн баягы мустамир баягы кыла берген болсо, ал күнөөсүнөн кечирим сурабай, Аллах Тааладан кечирим сурабай тобо кылбаган болсо, албетте бул мин аламати шака, яни баягы кор болуунун жаман сыпаттардын белгиси. Мындай инсанда не болот? Аллахтын мээри менен үмүт үзүү деген нерсе бар да, мындайда. Шайтан келет, болду, сен мындай күнөө кылдың, сага деген эме жок, кечирим жок, сага тобо кабыл кылынбайт, болду. Кээ бирөө айтат, мен ушунча күнөө кылдым, мен Аллах Таала кечирбейт, болду, эми ушу менен жүрө берейин дейт. Жок, андай эмес. Дароо тобо кылыш керек. Аллах Таала кандай акыбалда болбосун, кандай күнөө кылбасын, кечирет эгерде тобо кылган болсо, ыкыластуу кылган болсо. Анан шейх айтат, хадихил умур саласа, ушул 3 нерсе дейт. 3 кайсы нерсе? Ида шакар, качан немат жакшылык берсе шүгүр кылган. Ида төле сабар, качан кыйынчылык, балелер келсе, сыноолор келсе сабыр кылган. Ва ида аднаба истагфар, хия унвану саада. Жана күнөө кылса, күнөөсүнөн кечирим сураган инсан дейт. Бул не дейт? Бактылуулуктун белгиси дейт. Ушундай инсанда ушул 3 нерсе болсо, бактылуулуктун белгиси дейт. Ва ман уффиqa лаха нал саада. Ушул нерсе 3 нерседен инсанда бар болсо, анда не дейт? Ал инсанда жакшылык бар. Ал инсанда жакшылыктын белгиси бар. Жашоосунда жакшылык бар. Кимде ким ушул 3 жок болсо, анда жакшылыктан кур калган болот. Же болбосо 3-нүн бирөөсү эле жок болсо, анда ал кыйынчылыкта жана чоң жакшылыктардан кур калган болот. Бүгүнкү сабагыбыз ушул. Аллах Таала баарыбызды шүгүр келтирүүчүлөрдөн кылсын, жана сыноо келгенде сабыр кылуучулардан кылсын, жана ошондой эле дайыма тобо кылып кечирим суроочулардан кылсын. Саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллам.